Бишкек шаарында маселелер аябай көп да, мисалычы жол бирөө эле, анан таза абасы, суусу, башкасы да. Бишкекте эми Бишкектин мэри президент тарабынан дайындалып келатат. Коомчулукта ар түрдүү пикирлер бар. Бишкектин мэрин мисалы ошол эле авторитардык деген мамлекеттерде деле, демократиялык деген мамлекеттерде деле ошо мэрлер шайланып атышат да. Калк түстөн түз өзү сурап ала тургандай мындай bir mexanizm жолу деген сөз да. Анан Бишкекке бир топ мындай айылдар чекесиндеги райондордон кошулду. Дегеле ошол Бишкектен шайланган депутат катары ошо Бишкектеги башкаруунун абалына кандай баа беретиңиз, Элвира айым? Эми административно-территориальный реформа эми башталды. Сокулук менен Аламидинден кошулду. Мисалы мага кечээ ошол Сокулукта азыр Бишкек кошулган айыл өкмөттөрүнөн чалышып пенсионерлер чалып атат да. Бизге мисалы Тулпардан карточка эмнеге биз 20 сом төлөйбүз, биз эми шаардык болдук, бизди да бекер кылгыла деп ошондой көйгөйлөр көп да. Анан мен ойлойм бунун баарын деген отуруп алып туруп мэриянын ичинде талкуулаш керек, талкууланыш керек, жанакы депутаттардын баарын чогултуп, анан элдин пикирин да угуш керек. Эл дегенде ошол эле жогорку кеңештин 4 депутаты бар. Эл дегенде ошол жакта азыр канча бир топ местный кеңеш кошулуп калды да. Чоң городской кеңеш чоң жакын болуп кеттиби депутаттардын саны? 255 болду да. Ошол адамдарды чогултуп алып туруп бир баарыбыз бир отуруп туруп ошол маселелерге мындай көз караш менен анан бир пикирлер менен алмашып чечилиш керек да. Анткени бир адам да макул канчалык акылдуу болбосо деле тажрыйба мүмкүн жетишпейт мына биякта отурган Талант мырзадай да. Системаны түшүнгөн адамдарды акыл үйрөтөлү. Биз шаар биздики, мамлекет биздики, баардыгыбызга керек. Аягында мына эл менен жолугушууда инфраструктура маселеси көтөрүлүп, эскирип калды көп нерселер. Канализациядан баштап жашылдандыруу маселеси. Ошонун баарын деген мен ойлойм, жогорку кеңештин депутаттары да биз аралашып атабыз. Мисалы буга чейин бул тажрыйба тарыхта биринчи жолу Бишкек шаарында жогорку кеңеш 4 депутат болуп атабыз да. Бизге да эми буларды эле түшүнөм. Булардын анысы эле шаардык кеңештин депутаттары башына орушат. Анан биз да кошулуп алып туруп жактан парламенттен көтөрөбүз. Мурда деген местный кеңеште талкууланып акырын билинбей калса, эми деген жогорку кеңеш трибунасына айтылып атат деп түшүнүп атам да. Бирок мен ойлойм ошол көп адамдардын баарын ой пикирлерин угуп туруп бир чечимге келишибиз керек деп ойлойм да. Биз жардам беребиз. Мисалы мен күнү түнү маселе көтөрүлсө, биз тараптан жогорку кеңештин бюджет тарабынан кандай маселе болсо, биз мен ойлойм 4 шаардын депутаты биз колдоп беребиз да, сөзсүз түрдө.